Бул атылып жаткан октор мыйзамсыз куралданган душман тобун жок кылуу үчүн атылууда. Албетте бул жөн гана машыгуу. Ошентсе да кыргыз армиясы ар кандай учурда күчүрмөн даярдыкта болуусу шарт. Ротанын күчүрмөн ого атуу даярдыгы болот, батальондун күчүрмөн ого атуу даярдыгы болот, топтордун күчүрмөн ого атуу даярдыгы болот. Ошо капчылардын баарын чакырып, ушуну уюштуруп, көрсөтмө катары кылып, биздин аскер бөлүктүн базасында көрсөтүп берилди. Дагы бир максаты ушу биздин жаш муундарды бизге аскерлерге чакыра турган, биздин болочокто боло турган мекен сакчыларын дагы ушу аскерге тартууга ушул максаттын баардыгы ошолор үчүн да, баардыгы үчүн. Мындагы офицерлер республиканын түштүк аймагындагы аскер бөлүктөрдөн келишкен. Алар практикалык сабактардын негизинде күчүрмөн унаалардан ок атуу көнүгүүлөрдү аткарышууда. Башкы максат согуш талаасында өзүн алып жүрүүнү жана коргонууну үйрөнүү. Алардын баардык аралыктары бар. Мисалы үчүн взвод көбүнчө кенендиги 400 метр аралыкта коргонот. Артка болгон кенендиги 300 метрге чейин. Азыр бул жерде рота жайгашкан, бирок негизги ок атуу көнүгүүнү күчүрмөн ок атууну аткарган бөлүкчө биринчи взвод болуп дайындалып жатат. Чүй облусунан аскердик милдетин аткарууга келген Тимур ата мекенди коргойм деген ар бир мырза күчүрмөн техникаларды кантыксыз колдоно билүүсү абзел дейт. Бияктан өзүмдүн отделениема приказ берип аттым. Мындай бизде отделениемде көзгө аткыч, пулемет, граната аткыч, наводчик оператор, стрелок сменщиктен бар. Ошолор каждый ориентирлер менен айтып, болжолдорду. Например, болжолдор көрүп атышар 1, 2, 3 деген болжолдор. Ошо болжолдорго айтып берип, ок атуу талаада эч кандай жаракат алуу болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан ар дайым медицина кызматкерлери жоокерлер менен бирге тоодо болсо тоодо, жолдо болсо жолдо болушат. Деги эле бул жоокерлердин ден соолугуну чыңдоого биз милдеттүүбүз. Бул жерден ар түрлүү оору болуп калышы мүмкүн. Азыркы мезгилде күн суукка карабай көбүнчө сасык тумоо болуп атат. Бул жоокерлер каяка барса ошол жака барабыз. Ошол жактан кокустан сыйгалып кетиши мүмкүн, погодага байланыштуу. Ошону карайбыз же медициналык жардам көрсөтөбүз буларга. Ош гарнизонунун ок атуу талаасында күчүрмөн даярдыктарын бекемдөө үчүн жүрүшкөн мекен сакчылары бир жумадан бери ушундай чатырда күн кечиришет. Чатырдын ичиндеги температура 20 градустан жогору болуп, ар бир жоокер үчүн гигиеналык тазалыкка көңүл бурулган. Мындай көрүнүш мекенди коргоо үчүн ай сайын кайталанып турат. Бул жерде офицерлерге техникалык ок атуудан сырткары практикалык окуу жөндөмүн жогорулатууга багытталган окутуулар да өткөрүлөт. Күн түндебей эл жерин коргоп, колуна курал алып, ыйык милдеттерин сыймыктануу менен өтөп жүргөн эр азаматтарыбыз аруак бар болушсун. Кыргыз элинин тынч уйкуда жатып, бейпил турмуш кечиришине да дал ушул мекен коргоочулары себепкер. Айжурок Каныбек кызы, Дастан Токтоназаров, Таң нуру программасы.